Саламатсыздарбы, кыргыз эли? Мен ушул кыймылга келип кошулганымдын себеби бирден бир ушул биздин азыркы ушул Кыргызстанда болуп жаткан акыркы убактагы Баткен областынын территориясында болуп жаткан чек арадагы чыр чатак. Ошонун артынан ушул мен макул эмесмин кыймылынын негиздөөчүсү Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду каралоо. Бул деген эч качан менин оюм эч качан бийликке жарашпайт. Бийлик ушул кыймылдын негиздөөчүсү жана кыргыз элинин чыгаан атуулу Мадымаровдон бийлик колуңду тарт демекчимин. Биз мына Москвада жүргөн мигранттар бүгүнкү күнү топтолуп келип отурган себебибиз мына Баткен областында болгон окуя бизди аябай баарыбызды түшөлттү, баарыбызды кайгыртты. Ушу Баткен областындагы чыр чатак СССР мезгилинен бери болуп келе жаткан бул чыр чатак. Ал мезгилде оңой эле чечилип калчу. Себеби Москвадан буйрук болгондо эле токточу да. Ал эми мынабу СССР таркаар мезгилден баштап бул чыр чатактар абдан жаман акыбалга келтирип атат биздин кыргыз калкыбызды. Себеби 89-жылы аябай ушундай катуу кагылышуу болгон. Ал Көкташ айылы менен Кыргыз Баткен областынын Мачайы Исфара районунун Мачайы айылынын ортосунда ушундай кагылышуулар болуп, октор атылып, элдер каза болуп, абдан катуу ушундай окуя болгондо, ошол мезгилде биздин Кыргыз Республикасынын биринчи катчысы Абсамат Масалиевич баш болгон Апаз Жумагулович министрлер менен чогуу барып, ошол маселени ошол күнү учуп барышкан менин эсимде. Ошол маселени Абсамат Масалиевич абдан катуу коюп, Тажикстандын ошол мезгилдеги биринчи катчысы Махкамовду Баткен областынын рай администрациясына чакырып, ошол жерде алар дагы өздөрүнүн министрлер болуп келип ошол маселени чечишкени так азыркы күндө эсимде турат. Ошол мезгилде Абсамат Масалиевич бир күндө Махкамов менен көп маселени чечип, Апаз Жумагулович калып, Апаз Жумагулович өзүнүн министрлер менен ошол Баткен областында ошол чыр чатактарды абдан жакшынакай кылып кеткени эсимде. Эмне үчүн азыркы мезгилдеги биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков, урматтуу президент, азыркы мезгилде биздин уважаемый премьер-министр Абылгазиев эмне үчүн ушундай чыр чатак чыкса, адамдар урушуп атса, ок атылып атса, элдер үйлөрүндө жата албай, бардыгы көчөдө жүрсө, элдер үйлөрүндө уктай албаса, үйлөрүндө жашай албаса, эмне деген ушундай кыйынчылык мезгилде биздин премьер-министр, президент эмне үчүн элден кабар албайт, эмне үчүн үн катышпайт? Бизди ушундай абдан бизди кейитти да ушул маселе. Мен дагы ушул кыргыз элим жерим деп жүргөн, ушул жерде турган бардыгы патриот, Кыргызстандын патриоттору Москвада иштеп, бирок чын диле менен кыргыз элине жакшылык каалаган, кыргыз эли оңолуп кетсе, экономикасы оңолсо, завод, фабрикалар иштесе, биз дагы ошол Кыргызстанга кайтып барып, ошол жерде биз дагы бала чакабыз менен, эл журт менен бирге жашабыз келет. Кыргызстандын экономикасын көтөргүбүз келет. Ошондой эле биз бардыгыбыз ошол Кыргызстанда болуп аткан терс көрүнүштөргө баарыбыз макул эмеспиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Силерге ушул Москва шаарындагы мигранттардын атынан менин атым Жунус Жээнбеков, Жалал Абад областынан болом. Бул Адахан Мадымаровичке жашынан тааныйм, илгертен биринчи выборго койгондон бери тааныйм. Бул айта турган сөзүбүз бул кара пиар. Адахан Кимсанбаевичке 25-27 жылдан бери ар кандай нерселерди жабыштырып көрүп атат, бирок эл бардыгы түшүнүп калды бул кара пиар экендигин. Эми бул жерде Сооронбай Шарипович, сиз экөөбүз теңбиз. Сизге да кайрылып кетейин. Бул жерде Адахан
былтыркы 18 жылы bir jurnalist жазып чыкты эле. Эң акылы кем тупой парламент, тупой өкмөт бул азыркы атамайтын малындагы деп. Анысы кандай сизге дагы ошол тупойлордун бардыгы сиздин жаныңызга жармашып алышты. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ушу министрликтин бардыгын жок кылып, Адахан Кимсанбаевди алып келип премьер-министрликке коюң. Эгер Кыргызстанды оңдойм десеңиз, могул жердеги биздин боруздун ооруп аткан себеби, мына жаш балдардын балдары орусча сүйлөп атат. Жакшылап түшүнүң. Өзүнүн ата-энесин тааныбай калып атат айылда жүрүп. Жакшылап түшүнүңүздөр. Кыргыз элим, ойлоңгула. Кичине болсо да Кыргызстанды ойлонуп койгулачы, акыры келечекте жок болуп кете турган болдук го. Эртең биз дефолт боло турган болсок, Кыргызстанды Кытай жөн эле алып коет. Каяка барабыз анан? Кыргызстан каганаты дегендерибиз, каяка барабыз биз? Бул жерде калып кетебизби? 60ка чыккан мана мен айтып атам ушул сөздү. Ойго келгиле, ойлоңгула кичине. Депутаттарга айтайын десең, алар өздөрүн килишке коюп алышып отурушат. Бири чимкирик болуп, бири түкүрүк болуп. Аны элге койгон жок, өздөрү коюп атат бири-бирине. Бул эмнеден шумдук бу? Түшүнүш керек да, кичине ойлонуш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кыргызстандыктар бардыгыңыздардын бүгүнкү Норус майрамыңыздар менен Москвадагы кыргыз мигранттардын атынан куттуктайбыз. Кыргыз жараны катары, кыргыз жигити катары кыргыз мамлекетинин эртеңки келечегине кайдыгер карабай, жигит катары өз оюбузду билдирип коюуну туура таптык. Биз кыргыздар тилекке каршы Алы Туткучевдун жана казак акынына берген жообундагыдай калпактын чекесиндеги кара чызыгын байкабаган, ак менен караны ажырата билбеген, жана ак караны көрбөсөң анда калыстыгың каякта деген ырындагы саптар сыяктуу кара менен акты ажырата билбеген көз өткөндөн кийин айрым саясатчыларды жана Бекмамат Осмоновго окшогон саясатчылардын көз өткөндөн кийин аркасынан кайран киши азамат эле деп кайгырып калчу касиетке ээ калк экенбиз. Урматтуу мекендештер, Адахан Кимсанбаевич, Садыр Нуркожоевич, Өмүрбек Чиркешевич сыяктуу айрым азаматтарыбызды көзүнүн барында, күчүнүн барында, акыл эсинин бардыгы жакшы маалында пайдаланып, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн кызмат кылдырып калышыбыз керек. Бизде бийлиги бар кишилер баары убагында күчтүү болушат, бийликтен кеткенден кийин биз убагында аябай мыкты кызмат кылганбыз деп мактанышат. Эгерде буга чейинки бийлик же болбосо азыркы бийлик мамлекетибизде эң жакшы иш жасап аткан болсо, анда эмнеге Кыргызстанда мигранттардын саны күндөн күнгө азайганын ордуна кайра көбөйүп баратат? Бул деген кыргыз мамлекетинде жашоонун күндөн күнгө кыйындап бараткандыгынын белгиси деп түшүнөм. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз балким эми айрым бирөөлөр да Мадымаровдун бир нерсесин алгандар деп ойлошуңар мүмкүн. Ар кандай ким акыл эсинин өзүнүн түшүнүгүнө жараша ойлошот. Биз жөн гана патриот адамдар катары Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган, Кыргызстанда бала чакабыз таштап коюп алыста жүргөн Кыргызстандын кадырын билген кишилер катары өз оюбузду айтайын деп чечтик. Менимче бийлигиңиз колдо турган маалда мына ошондой Кыргызстан азамат жигиттерине буттошуунун ордуна кайра алар менен ийире отуруп түз кеңешип, мөөнөтүңүздүн бүткөнүнө чейин Кыргыз мамлекетин алдыга сүйрөп, кайра дагы кийин жаш муундарыбызга татыктуу өткөрүп бересиз. Биздин ойлорубузга кайдыгер карабайсыз го деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин президент Сооронбай Шарипович, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз мына мигранттар бул жерге баардык нерсени таштап келдик. Бул жак билесиңер, суукка карабай, ысыкка карабай, ишибизге да карабастан баардыгын таштап сиздерге көйгөйдү айтканы келдик. Урматтуу президент, сиз Адахан Мадымаровдун аркасынан чукубай, андан көрө кыргыздарды дүйнө жүзүнөн чогултпайсыздарбы? Биз мына союз бузулуп кеткенден баштап, жумушсуздук жогунан баштап таркап кеттик дүйнө жүзү боюнча кыргыздар.
ошолордун баардыгын өлкөбүзгө чогултпайсыздарбы? Ар жерде кырсык болуп кыргыздарыбыз өлүп атат. Аны баарыбыз көрүп атабыз. Жүрөгүбүз ооруп атат. Кыргыздар азайып баратабыз. Жерибизди кытайлар басып кетип атат. Бул баардыгыбызга белгилүү. Ушундайды токтотуңуздар. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сизге кайрылабыз. Биздин балдарыбызга, биздин келечегибизге балтаны чаппаңыз. Биз сизден суранабыз. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ордуна коюңуздар. Мен суранарым ушул. Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар? Бүгүнкү Норус майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктап кетем мен дагы. Биз дагы бүгүн ушул күндүн сууктугуна карабай, мына биз ушул мигранттар Москвада чогулуп турабыз. Күндүн ушул иш күн, биз силер жакта майрам болуп атса, бизде иш күнүнө карабастан иштерибизди иштен жооп сурап, таштап, ушинтип келип чогулуп турабыз. Эгерде дем алыш болгондо мындан дагы көбүрөөк чогулат элек. Эми айтайын дегенimiz биз мына кечеги акыркы кабарлардагы маалыматтарга биз ушундай кыжалат болуп, аябай кабатыр болуп келип отурабыз. Мен айтайын дегеним ушул азыркы бийликтегилер өзүңөрдүн жүзүңөрдү көрсөтүп турасыңар. Биз менин эң негизги айтайын дегеним ушул Мадымаровду эмне үчүн биз колдойбуз? Эмне себептен ушинтип эле колдоп эле Мадымаров дей беребиз? Кыргызстанга барсак, биз Мадымаровду колдогула десек, алар айтат да, эмне? Москвага баргандар неге эле барыңар Мадымаровчу болуп келесиңер деп таң калышат да. Анын себеби эмнеде? Биз ушул кыргызстандыкларга караганда биз маалыматты көп алып атабыз. Эркин маалыматты көбүрөөк алып атабыз. Анан баягы адамдын сүйлөгөнүнөн билесиң да. Бизге Мадымаров 1 сом берген жок, 1 тиын берген жок. Москвалыктар, сыртта жүргөндөрдүн баарысы, мен ойлойм, 80-90% Мадымаровду колдойт. Себеби эмнеде? Себеби чындыкты айтып атат ал киши. Чындыкты айткан, жанагы Масалиев айткандай, чындыкты айтса, бардык адамдын кулагына сиңимдүү болот. Бардык адамдардын кулагына жагат. Чындык кимге жакпайт? Бардык карапайым бизге окшогон адамдарга жагат. Анан ушул азыркы учурда ушул Мадымаровду каралап аткандарга биз каршыбыз. Себеби ушунча жылдан бери ким чындыкты айтты? Ким оппозиция болуп ушул бийликтин жаман жактарын айтып, чындыкты көзүнө көрсөтүп айткан ким? Бул Мадымаров. Баягы мен эми кыскараак айтканда мындай да, баягы Алкул Осмоновдун бир сөзү бар. Азыр эми мен сыртта жүрүп көп нерседен, маалыматтан, билимден, баягы китептен алыстап калдым. Ошонун бир сөзү бар да, өзүм барда жакшы деген сөз укпай, көзүм жокто сонунуңду не кылам дейт. Мынакей. Ушундай адамдарды көзү барында сыйлай албасак, көзү өткөндөн кийин, ой ушундай эле Ысқақ Разақов мындай эле, Масалиев тигиндей эле дегенибиз кимге керек? Кимге пайда? Кимге бир тыйын? Ошон үчүн ушул элдин көйгөйүн козгоп, элдин таламын талашып келип аткан Мадымаровга тийишпегиле, колуңарды тийгизбегиле. Биз ушул мигранттар баарыбыз колдоп, эгерде ушул кишиге бир иш баштай турган болсоңор, жаман жагынан ала турган болсоңор, биз мигранттар бардык дүйнөгө азыр неменин жана компьютердин, интернеттин заманы. Бир жуманын ичинде биз дүйнөгө жар салып туруп Кыргызстанга барып коебуз. Бул биздин милдетибиз, укуктук, адамдык милдетибиз. Биз бир жумада санкция кылып туруп, дүйнө жүзүнө билдирип туруп, элдин баарын топтоп Кыргызстанга апарып коебуз. Кыргызстанга барганда кыргызстандыктар кимдер? Биздин туугандарыбыз, биздин балдарыбыз, биздин бала чакаларыбыз. Биз аларды дагы көтөрүп чыга алабыз. Мен 100% айта алам. Көтөрүп чыгабыз дагы, биз бул бийликти жок кылабыз. Мына кошоматчылар, саткындар ушул 27 жылдан бери кошомат кылып сатып эмне кылдыңар? Эч нерсени чечкен жоксуңар. Өзүңөрдүн атыңарды элге өзүңөр айтып чыгарып атасыңар.